Эми кээ бир иштер бар. Кабырдын азабына себеп болот турган иштер бар. Жана кабырдын азабынан кутулуучу себептер бар да. Эң биринчиси кабырдын азабына дуушар болуп алып бара турган себептерден, урматтуу мусулман туугандар, эң эле биринчиси имансыздык, Аллахтын дининден алыс болгондук да. Иманга келбегендик, мусулманчылыктан, исламдан алыс болгон адамдар тооба кылбай өтүп кетсе билип туруп, даават жеткенден кийин билип туруп тооба кылбай өтүп кетсе, абалы оор болот ошол адамдар. Экинчиси, урматтуу мусулман туугандар, мусулман болсо деле кээ бир иштер бар, адамдарды кабырдын азабына себеп кылып коет. Ошолордун бирин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эң эле биринчи намима, чагымчылдык, гыйбат. Биз көп колдонобуз го. Бирөө постоянно бирөөнүн артынан сүйлөйсүң, бирөөнүн кемчилигин издейсиң, аны жаязың, интернетке таратасың, элдин астында шерменде кылып бир аз мазактайсың, күлөсүң, башка иштердин баарын кыласың да. Демек ошо намима дейт, чагымчылдык. Же болбосо буга келип, сен билесиңби, паланчы сен жөнүндө мындай айтты дейсиң. Кайра экинчисине барганда, сен ал мынтип айт деп кайра бири-бирине калсаң, уруштуруп өзүң чагымчылык. Дагы бир иште айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, зараздан сактанбагандык да. Дароо эле зара ушатат, тазаланбастан ошо боюнча туруп кеткен. Өзүнө денесине тийиши мүмкүн же кийимине тийип калган. Ушул эки ишти пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабырдын азабына себеп болгон иштерден санады. Күндөрдүн биринде, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбарыбыз жолдон бир эки кабырдын жанынан өтүп барат. Сахаба менен барат. Өтүп баратып анан айтат, могул эки кабырдын ээси азыр азапталып атат дейт. Экөө азап чегип атат. Бирок экөө өтө деле чоң иште азапталган жок дейт. Чоң иште деген баягы сактануубуз оор болбогон иштерде азапталып атат. Бирөө намима кылып жүргөн, элде чагымчылык, гыйбат менен жүргөн, экинчиси заразынан сактанбаган. Чын-чынына келгенде экөөнүнкүн сактаныш колдон келеби? Келет. Зараны тазалап койсоң болот. Экинчиси, бирөөнүн кемчилигин жайбай койсоң, бирөөнүн артынан гыйбат кылбай койсоң, ушатпай койсоң колдон келет. Демек болот экен. Экинчи бир нерсе, урматтуу мусулман туугандар, тарку сала, намазды калтыруу. Намазды вообще окубай коюу. Жана намазды атайлап калтыруу да. Үзүр, кемчилик себептен эмес, үзүр себептен эмес. Кээ бир жумуш болуп калып, айла жоктон калып кетти эмес. Аракет кылдың, болбой калгандай эмес. Бул ага кирбейт. Атайлап намазды калтыруу, атайлап намаз окубай коюшту. Жана ошондой эле жалган айтып, зина кылуу, сүткөрлүк менен алектенүү. Урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар ар дайым эл менен багымда токкогонда, мечитте ушун сахабалардын багымда токкогондон кийин пайгамбар сахабалардан сурайт эле. Имиңер түндө кандай түш көрдүңөр дейт. Анан Самура ибн Жундуб сахаба айтат. Анан биз кимибиз кандай түш көргөн болсок, пайгамбарыбызга айтат элек. Пайгамбар түштү көрүп, мындай экен, чечкимелеп, талкуулап түштү жоруп берет элек. Анан ошол күнү багымдатта пайгамбарыбыз кимге түш көрдүңөр деди эле, эч ким унчукпады. Түш көрбөдүк эч кимибиз. Ошондо пайгамбарыбыз айтат, андай болсо мен түш көрдүм бүгүн деди. Түндө мага эки адам келди, экөө келди дейт. Алдыйна эки периште келди. Келип экөө эки колу менен кармап мени жайык жака алып чыгып кетти бир жерге деген. Анан бир жерге алып барды да, ошол жерден баратсак, бир адам отурган экен. Башка бир адам колунда курчок билесиңер, этилген курчоктор бар, чоң, темир. Башка бир адам баягы адамдын оозуна жагына салып туруп, могул жагына курчоктон салып туруп, ушундай айырып тартып алып, мыягына кулагына чейин жагына акырына чейин алып келип койду. Анан бул жагын тартып түп, кайра экинчи жагын өтөт. Ошону тартып алып. Бул жагын тартып түшкө, бул жагы кайра ордуна келип калат, кайра буну тартат, кайра буну тартат. Ошону тартып алып дейт. Азапталат. Мен баягы экөөдөн сурадым. Не болду бул адамга? Эмне себептен болот дедим. Баягы экөө жүрө бер, баса бер деп койду. Анан басып бараттык. Жүрүп баратсак, бир адам желкесине жатат. Желкесине жатат, үстүнө бир адам чоң таш кармап алып, башынын үстүнө кармап турат дагы. Бай адамдын башын жанчып, бир жанчып жүрөт, ташты таштап берет. Бай адамдын башы жанчылып кетет да, таш ушундай болуп тоголонуп кетти дейт. Кайра таш ордуна тоголонуп келгенде бай адамдын башы кайра өзүнүн формасына келип калат. Кайра тышта жанчылат, кайра келет. Кайра келип ошентип азап болот. Пайгамбарыбыз бул ким деп сурады. Бай экөө баса бер, жүрө бер деди дагы. Анан баратсак, бир жерде от күйүп тур, тандырга окшогон идиш бар экен, тандырдай сыяктуу нерсе бар экен, түйүнөн от күйүп атты дейт. Ичинде жылаңач аялдар, эркектер бар экен. От күчөп күйгөндө баягылар жанталашып үстүнө чыктып келип тешигинин оозуна чыккан аракет кылат. Чыга албай тырмышат. От бир аз пасаңына кайра ылдый түшүп калат. Кайра чыгышат, кайра түшүнүп азапталып атты дейт. Пайгамбарыбыз баягылардан дагы сурадым. Бул ким деп сурасам, дагы баса бер айтты. Анан бир жерге келсек, кандан болгон дарыя бар экен. Дарыянын ичинде бир адам сүзүп жүрөт. Сыртында жээкте бир адам таштар менен турат. Бай адам сүзүп келип дарыянын жээгине чыгып, эми чыгайын десе, бай адам, сыртта турган адам таштар менен оозуна урат, оозун ачып урат, бай адам кайра сүзүп кетип калат.
кайра келет, кайра урат, сүзүп кетет dedi. Пайгамбарыбыз булар ким деп сурасам, баягы экөө дагы эмне деди? Жүрөр dedi. Аңгыча бир сонун чоң бир бакка кирип келдик dedi пайгамбарыбыз. Баягы бакка кирип келдик, бактын ичинде чоң бир дарак бар экен dedi. Ошол дарактын астында бир аксакал отурат, улгайган. Жанында жаш балдар жүрөт dedi. Анан баягы экөө мени дарактын үстүнө алып чыгышты dedi. Чыксак, дарактын үстүндө бир чоң жай бар экен, үй бар экен дейт пайгамбар. Ичи сонун эң кооз сулуу болгон ушунчалык үй, өмүрүмдө мен андай үйдү дүйнөдөн көргөн эмесмин дейт. Ичинде аксакалдар бар экен, жаштар бар экен, эркектер бар экен, аялдар бар экен, баардыгы маанайы жакшы, настроение жакшы, жыргап, күлүп, жыргап жүрүшөт dedi. Анан пайгамбарыбыз баягы экөө мен андан дагы үстүрөөк бир жайга дарактын үстүнө алып чыксам, бир жай бар экен, андан дагы кооз экен, астыдагынан да кооз экен dedi. Андан кийин баягы экөө мени карап туруп, үстүң кара деп айтты dedi. Üstüm kardan bir bulut siyahtı da bir jayı var eken deyip Peygamberimiz. Баягы экөө, ушул сенин жайың, ахиретте кийин өлгөндөн кийин ушул сенин жайың болот dedi. Анан мен баягы экөөдөн сурадым. Мени ушунча жерге алып келдиңер, жолдон кандай деген окуялар болду, көрдүк, бардыгын эми айтып бергиле бизге деп сурадым. Анан баягы экөө болгон окуянын баардыгын чечмелеп айтып беришти. Биринчи көргөн адам, жагы айрылып тарткан адам болчу, ал ар дайым дүйнөгө жалган айтып, баягы жалганды таратып жүргөн адам болчу да. Аферист адам, жалганчы. Бүгін өзгөчө урматтуу мусулмандар, жалганды таратыш ушунчалык оңой болуп калды. Телефонду аласың, бир нерсени жазып койдуң, кетти. Маалыматты тастыктабайсың, карабайсың, бирөө айтты, басып койсуң, кетти. Комментарий жазып койдуң, кетти. Жалган бүгүн ушунчалык тарай берет да. Пайгамбарыбыз кыяматтын астынан кээ бир адамдардын жалганды ушунчалык дүйнөнүн бурч жашын тарап кетет деген да. Пайгамбар заманында 100 кылым алдын жалган дүйнөгө тараш үчүн адам кыдырыш керек эле. Бирок бүгүнкү заманда секунда керек. Базазың кетет, дүйнөнүн бардык жагынан кетип калат. Демек баягы адам жалганчы, тооба кылбаган адам жалгандан тоолбай өлгөн болсо ушундай азап күтүп атат дейт пайгамбар. Экинчиси урматтуу мусулмандар, башы жанчылып аткан адамды баягы периштелер айтып берет. Намазга турбай тире дейт. Куранды жаттап үйрөнгөн, намазды билет эле, бирок турбай атайлап намазды таштаган адам дейт. Ошонун жазасын ошондой дейт. Ал эми тандырда күйүп, ичинде кыйналып, үстүгө чыгып, кайра түшүп кыйналып аткан адамдар зинакор эркек, зинакор аялдар болчу. Ал эми урматтуу мусулмандар, баягы деңизде канда болгон деңизди сүзүп жүргөн адам, оозуна таш түшүп, кайра деңизди сүзүп жүргөн адам сүткөрлүк менен иштеген адам болчу. Ал эми баягы эки периште айтат, кирген жай бак бул бейиш dedi. Дарак, ошол дарактын астында отурган аксакал бул Ибрахим алейхиссалам болчу. Анын тегерегинде жаш балдар ошол бойго жетпей өткөн адамдардын балдары дейт да. Айырмал жок, мусулмандын баласы болсун же капырдын баласы айырмал жок. Бойго жетпей өлсө иншалла бейиштик болсун. Анан баягы дарактын үстүнө биринчи кооз адамдар жүргөн жайчы десе, бул баардык жалпы мусулмандардын бейиштиги үйлөр dedi. Андан кийин чыккан кооз жайчы дедиле, ал шейиттерге берилген жайлар dedi. Анын үстүнө эң кооз жер пайгамбарыбызга берилген жай болду. Пайгамбарыбыз айтат, мага келген эки адам, бирөө Жибрил болчу, бирөө алышпаса Микаил же кайсы бир периште болчу. Демек, урматтуу мусулмандар, эгер кайсы бир адам намазын каза кылып, атайла окуп, тооба кылбай өлгөн болсо, жалган айтып жүрүп тооба кылбай өлгөн болсо, тооба кылса Аллах кечирет иншалла. Зина кылып тооба кылбай өлгөн болсо, сүткөрлүк менен тооба кылбай өлгөн болсо, жандай иштерди кылып жүрүп тооба кылбай өлгөн болсо, кабырда азапланганга себеп болуп калышы мүмкүн да, ыктымал. Ошондой эле урматтуу мусулмандар, кабырда азапка дуушар болгон иштердин дагы бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ал-гулул деп коет. Мусулмандарга тийиштүү олжодон, мусулмандарга тийиштүү мал-мүлктөн, бюджеттен секин билдирбестен кыстырып алып койгонду гулул, ошол нерсени айтат да. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын жанында бир адам бар эле. Аллах жолунда жүрүшкөн. Анан баягы адам олжодон бөлүшкөнгө чейин бир көйнөктү урдап алды эле да. Алып алды эле, урдап алды эмес, билдирбестен алып койду. Кийин ошол адам өлдү. Өлгөндөн кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул киши олжодон бөлүштүргөнгө чейин, мусулмандарга тийиштүү олжодон алганга бөлүштүргөнгө чейин алган көйнөк үчүн азыр кабырда азапталып атат деп. Демек, урматтуу мусулмандар, эгер бизге аманат, элдин аманаты берилген болсо да, өзгөчө, муну сактап тур сенде болсун десе, 5-6 адамдын жумушунун акчасы сенде болгон болсо, же дагы бир нерсе сенде болгон болсо, өтө кылдаттык менен караш керек. Бизде бүгүн ушул нерсени ал-гулул деген биздин тилде айтканда коррупция деген сөз. Элдикин билдирбестен алыштык. Алмайдын бермеyi бар да. Тооба кылып кайра ордуна кайтарбасаң, эртең кабырга киргенде Аллах Таала эселентип азап менен чыгарып алышы мүмкүн экен. Анан урматтуу мусулмандар,
Дагы бир себептердин бири карыз. Карызды алып бересиң, бербей жүрүп өтүп кетсең, бергенге мүмкүнчүлүгүң бар болуп туруп бербей өтүп кеткен болсоң, кабырда азапталып кармалып калуу себептердин бири болуп калышы мүмкүн. Саад ибн Аула деген сахаба айтат. Күндөрдүн биринде менин бир тууганым каза болуп калды. Артынан 300 динар акча калтырып кетти. Жана жаш балдар калып, бойго жетпеген балдарын калтырып кетти. Калган акчаны ошо балдарына сарптайын дедим эле дейт. Бирок пайгамбарыбыз мени чакырды, Саад, агаңдын карыздары, агаң азыр карыз себептүү кабырда кармалып атыптыр, азапталып атыптыр. Ошол себептен биринчи кезекте карыздарын жаап койгун деди. Баягы балдарына бердим деген жок. 300 динарды алдым да бүт карыздарын жаап таратып келдим. Бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз келдим, я Расулаллах, сиз айткандай карыздардын баарын жаап келдим. Болгону бир аял калды. Келип, эч бир далил жок эле, агаң бир тууганым мага 2 динар карыз болсо деп доолоп атат деди. Ошондуктан гана бере элекми, я Расулаллах. Пайгамбарыбыз дароо бергин, ошол туура айтып атат, аныкын да бергин деди. Демек, урматтуу мусулман туугандар, карыз алыш оңой болбош керек да. Карыз алып бергенден кийин бермей бар кайра, бергенде ойлонуш керек да, ордун жабыш керек. Эгер карызды алам деген максатта, кайра ордун жабам деген максатта, берем деген максатта алган болсо бир адам, Аллах иншалла жардам берет. Бирок карызды алдым, бербей коем, уктатам, калат, кечиктирем, созом деген максатта болсо, бая адам кыйналат, азапталат. Ошон үчүн урматтуу мусулман туугандар, азыр биз саналуу кээ бирлерин айттык да. Бирок мындан да көбүрөөк себептери бар болчу.